Ардактуу достор, мына ушундай музыкалык чыгарма кайрадан маекти көздөй биз жөнөп калдык. Жалпы өзгөчө жанагы үн коштогон нерсе аябай мода болуп атпайбы азыр? Ооба. Ошол инсандарды, ошол нерсеге кызыккан инсандардын бардыгын биз экраныбызга жакын чакыралы дагы биз жанда эмесе келип калган кезектеги студиябыздын коногун тааныштырып өтөлү. Өз айтмакчы, ал нерсени айтпай эле коеюн эмгебиз. Ооба, азыркы учурда студиябызга өзгөчө коногубуз келди. Кесиптеш, жалпы мындай сөз менен айтканда Кыргызстандын үнү деп айтып коелу. Кыргызстандагы мырзалардын ичинен үнү жагынан көпчүлүктүн назарына түшкөн үн коштоочу деп дагы айтсак болот. Өзгөчө үндүн ээси Өзгөрүш Абакиров. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыз, кутмандагыңыздар менен. Абакиров эмес, Абакиров. Абакиров. Кош келипсиз, Абакиров, Өзгөрүш Баке. Уланбекович. Уланович. Нурланович. Нурланович. Ооба. Ухам мен Нурланович, ооба. Кайсыл жактан уктуңуз эле деп. Жок, кесиптеш, атыңызды ким койду эле? Эмне үчүн өзгөрүш? Мааниси? Жашоого өзгөрүш киргизсин, деги эле ушул болуп аткан мүмкүн жетпей аткан нерселерди жеткирсин, өзгөрүш жасасын, төңкөрүш болсун. Сонун экен. Анда азыр ошол негизи эле баягы кыргызда айтып коет эмеспи, биздин ошол өзүбүздүн бизге коюлган ысымдарга карата дагы жашоого болгон, мисалы жашоодо негизи эле алдыда бизге кандай нерселер күтүп турарын дагы ушундай божомолдор бар экен. Биздин ошол студиябызга келген Өзгөрүш мырзанын дагы ысымына жараша дагы азыркы учурда жасап жаткан иштери чындыгында өзгөчө десек болот. Анткени жакында бизде өзгөчө сонун поэзия кечелери болот. Анын эң алдыңкы ошол биздин келген коногубуз дал ушул поэзия кечесин уюштурган башкы каарманы Өзгөрүш Абакиров. Ооба. Соңку учурда поэзия кечелери аябай өзүнүн мыкты деңгээлин өнүгүп атканын көргөзүп турат бизге. Анда эмесе поэзия кече деп калбадыкпы? Ошол боюнча сурайлы Өзгөрүш мырзадан, андан кийин жанагы өзгөчө суроолорубуздан бере беребиз. Өзгөрүшкө негизи өзгөчө суроолор, анан өзгөчө эфир, өзгөчө таң, өзгөчө адамдар керек. Өзгөчө үн, Өзгөчө үн. өзгөчө харизма, Албетте. импровизация. Албетте. Поэзия боюнча. Поэзия кечеси ушул 12 май күнү Кыргыз драма театрында менин алгачкы поэзия кечем болот. Шоу кесүү. Шоу кесүү десек Болот. болот го дейм. Себеби деги эле бул иштерди кылып атканыбыздын себеби ушул иш-чараларды уюштуруп атканыбыз бул албетте эң биринчи максат ушул кыргыз тилибизди өнүктүрүү. Аны менен биргеликте эле кыргыз поэзиясы менен кыргыз акындарынын ойлорун, кыргыз акындарынын сөздөрүн адамдын, кыргыздардын кулагына угузуу, жагымдуу кылып угузуу. Колдон келсе кыргыз эмес, казак, коңшу өлкөлөр дагы кызыгып уккан деңгээлде жасоо биздин максат. Азыр ошол этаптар менен кетип бара жаткан чагыбыз. Анан буюрса алдыда дагы көптөгөн проекттер, долбоорлор болот. Акындар поэзия кечени бергенде көбүнчө 90-95% өзүнүн ырларын басым жасайт. Өзгөрүш мырза кайсы ырларга басым жасайт? Эл акындардын ырлары барбы? Же кандай ырлар бар? Карабаган. Бир-эки пайыз. Ошол кечебизди уюштуруп атканда сунуштар болду. Алар жазат, мен окуйм деген ат койбойсуңбу дейт да. Кеченин аты болгон жок да. Анан ушундай ат коюп койбойсуңбу дейт анан. Мүмкүн кийинкисин коет турбуз. Кийинкиде атайын ушундай бир тематикага жарашабы же кандай кылабыз, аны алдыда көрүп жатарбыз. Бирок бул жолкусу меники болгон себептен, себеби мен азыр ушул соц тармактардан ушундай долбоорлорду жасап келем. Кыргыз акындарынын ырларын алып. Айта кетели, 12 майда акындардын, классик акындардан тартып, заманбап акындарга чейинки ырлары
тандалма ырлар окулат, жандуу музыканын коштоосунда. Жакшы, азыр кесиптеш биздин көрөрмандарга дагы аябай кызык болуп атса керек, биздин ушул Өзгөрүш мырзанын үнүн биз дагы уксак деп. Азыр атайын дардап койгон чакан видео ролигибиз бар, дал ошол видеодон кийин кайра биздин Өзгөрүш мырзанын өзүнүн жанынан сонун бир чыгармаларды угалы. Өзгөрүштүн окуусунда, бир. Силер анда, мен күнчүлүк алысмын. Заманамдан калбай келет жарышкым. Ал пеш деген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Кол чабуулар болсун. Мындай өзгөчө ар бир эле инсанда эмес, ар бир эле адамда болбойт. Эми болсо акырындан биздин эгерде үн режиссерлор даяр болгон болсо, Өзгөрүш мырзанын жакшы бир ырсаптарына кезекти бере берели. Азыр алгач ошол бердик. Кандай дейсиз кесиптеш? Туура Сиз дагы айтасыз. кошулуп окуйсузбу? Ооба, мен ар дайым эле ошол Өзгөрүш мырзанын ошол окуп келген ырларын аябагандай баягы сүйүп угабыз. Сиздин баягы көрөрмандарыңыз десек дагы болот. Азыр ошол биздин жалпы эле ошол НТС телеканалынын көрөрмандары, анын ичинде ошол биз аябай күтүп чыдамсыздык менен даярбыз. Азыр ошол бизге кайсыл бир ошол чыгарманы окуп бергенге даярданып келдиңиз десек болот. Негизи даярданган чыгармаларым абдан көп, бирок менин ушул соц тармактардан эң көп колдонулган, эң көп видеого, эң көп көрүүчү топтогон, эң көп видео тартылган ошол үнгө, ошол менин окуумдагы ырга бул неге мынча жаралгансың башкача. Сенин дүйнөң аруу, жарык, таптаза. Ал жакта эки эле сап, бирок мен сиздерге атайын бүгүн толугу менен окуп берейин дедим. Жок, 3 куплет. Негизи ошол мисалы сиз ошол чыгармачыл инсан катары албетте баягы ырлардын сөзүнө дагы аябай маани бересиз да. Анан ошол ырды алгач кайсыл жерден окуп, ошол ыр кайсыл учурда сиздин көзүңүзгө түшүп, ушундай бир жан дүйнөңүзгө жагып калды? Менин жан дүйнөмө соц тармактардан эле кетип баратам, анан окуп алып. Неге мынча жаралгансың башкача дейт. Сенин дүйнөң аруу, жарык, таптаза. Бул сөздөр ким жазган? Мага ушунчалык кызык болду. Авторун дагы белгилебептир. Азыр ушул соц тармактарда авторун белгилебей эле сөздөрүн колдонгондор абдан көп болуп кетти. Тилекке каршы. Бирок мунун баардыгын биз азыр калыпка салсак абдан жакшы болот эле. Жалпы ошол соц тармакты колдонгондорду чакыра кетет элем. Эгер бир автордун ырын, сөздөрүн колдонсоңуздар, сураныч жок дегенде белгилеп койсоңуздар, абдан жакшы болот. Жана ошондой эле биздин ошончолук билимдүү, ошончолук сыйыбыз бийик экенин ошол адамга билдирет да. Анан ал адам дагы окугандан кийин сүйүнүп калат, бул меникин бөлүшүптүр, анан мени белгилеп коюптур депчи. Себеби бул моралдык укук деген бар, моралдык жактан адамдардын укугу сакталыш керек деп ойлойм. Ошондуктан жалпы ошо соц тармактардагы бирөөнүн ырларын колдонгондорду белгилей кеткиле деп чакырам. Сиз өзүңүз белгилеп турасыз? Албетте мен бардыгын белгилейм, үн режиссерумду белгилейм, видеону ким тартканын, сөзү кимдики, кайсы локацияда тартылганын бардыгын белгилеп турасыз. Мен 2-3 сабак окуп туруп белгилеп койдуңуз го. Сиз да жазасызбы? Жазсаңыз айтып коюңуз анда. Мен жазып, анан кийин алдыма жазып коюп турса авторун таппай койдум деп. Анда кесиптеш биздин операторлор даяр болсо, биз Өзгөрүш мырзага кезекти берели. Кезектеги кайсыл чыгарманы окусаңыз дагы биздин көрөрмандар аябагандай чыдамсыздык менен күтүп жатышат экен. Биз даярбыз, Өзгөрүш мырза даяр, демек жөнөдүк. Дипара Исабаева, тийбес экен. Ыйлап жатып, кайра күлүп ойгондум. Анан сагалып барчу жолдордун кучагында кубанычка мас болуп, жалгыз гана сен жөнүндө ойлондум. Неге мынча жаралгансың башкача? Сенин дүйнөң аруу, жарык, таптаза. Менин жашоом болмок эле караңгы, көзүм сокур өтмөк сени таппаса. Канча сени ырга келет көчүргүм,
Канча бирин бирок кайра өчүрдүм. Неге мынча өйдөй мезилет? Тийбес экен. Сага көзүм өзүмдөн. Неге мынча жаралгансың башкача? Сенин дүйнөң аруу, жарык, таптаза. Аябагандай эрте менен эле ушул поэзия менен, жагымдуу ыр менен, анын үстүнө кыргыз тили кандай сонун, кыргыз тилинде чыгарманы окуп, анан көбүнчө ушул сиздин окуган ырларыңыздын арасынан ушул Жупара Исабаева эжекебиздин чыгармаларын көрүп окуп каласыз. Анан ал ошол ырлардын эмнеси сизге жагат көбүнчө? Мындай сөздөрдү каяктан таап чыгат билбейм да. Ушундай баягы сөз байлыгы кенен, анан баягы сөздүн гүлүн терип ырларды жазат да чогултупчу. Акындын жан дүйнөсүндөгү болуп аткан нерсени мен элге жеткизгим келет да. Себеби ар кимге ушундай талант берилет окшойт да жашоодочу. Мисалы, менде бар нерсе башка адамда жок, башкада бар нерсе менде жок. Ошол себептен биз бириксек баарыбыз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз десек, ушул моралдык жактанбы, экономикалык жактанбы, социалдык жактанбы, кайсыл жагынан өнүктүрөбүз десек, болгону биригишибиз керек. Биз 5 манжа болуп билек бир болушубуз керек. Анан 5 адам бөлөк болуп тилектүү болуш керек. Ооба. Мени сүйүндүргөн нерсе, буга чейин ушул поэзия кечелери, балким мода деп айтабызбы, же басым жазалы электе, акындардын мен деген ырлары, саптары жазылып эле калып кала берген. Азыр болсо ачыкка чыгып, коомчулукка сиздерде болгон мыкты үндүү инсандардын үнү менен жетип атканына абдан кубанычтамын. Бул менин кубанычым болуп турсун. Суроом мындай. Үн каяктан? Үн чоң атаман. Чоң атаңызды сүрөттөп келсек болобу? Мен көргөн эмесмин. Бирок мен деле билген эмесмин чоң атаман экенин. Жүрүп бир күнү ошо 2017-жылдан бери радиолордун биринде иштейм да. Анан эфир алып барып атсам, мага бир аксакал чалды. Өзгөрүш балам, эфирден кийин сүйлөшөлүчү дейт. Музыка коюп турган маалдачы. Анан макул деп эфирден кийин трубканы алсам, ай, сен ысык көлдөнсүңбү дейт. Анан ооба десем, ак суудансыңбы дейт. Ооба десем, ошо тиги Абакирдин небереси турбайсыңбы? Мен чоң атаңды таанычумун дейт да. Анан программа башталганда Өзгөрүш Абакиров дегенде, ушул бала болбоду, Абакирдин небереси. Окшойт деп анан чалдым дейт. Чоң атаңдын үнү сенде калыптыр. Чоң атаңдын жолун жолдоп, ушул чоң атаңдын атын чыгарып жүргөнүңө рахмат деп батасын берди. Анан мен аябай ыраазы болуп калдым да, анан дароо туруп эле атама чалып сурадым. Ата, чоң атамдын үнү кандай эле десем, жоон болчу дейт. Мындай эмеси жок да, кандай десем. Эч кандай реакциясы жок эле, жөн эле жоон болчу деп жооп берип койду. Болду. Себеби үйдө байкемдердин дагы үндөрү жоон да. Азыр ушул орусча айтканда низкий голос дейт го, ошол низкий голос биздики. Биз азыр мындай кылалы кесиптеш. Жогоруда бул нерселердин баардыгы азыр социалдык тармактардын жардамы менен аябай кеңири таралып атпайбы? Ошон үчүн түз эфирде азыр Өзгөрүш мырза менен бир селфи кылалы. Андан кийин Өзгөрүш мырза дагы бир чыгарма окуп берсин. Макул. Андан кийин акырында Өзгөрүш мырзага ийгилик каалап биз жөн берсек болот экен. Бери карап коюңуздар. Биз бир селфи кылып коелу. Так, 1 2 3 Өзгөрүш мырза. Опа. Мен жаман болуп калдым ошойт. Сонун. Эндиги жыргалтырбай келип алды сүрөттөр. Кезек сизде. Эми кайсы чыгарманы бизге окуп бересиз? Бул жолкусон жашоодо ушунчалык бактысын тапкан адам өзүнүн сезимин ырларга жазыптыр да, кагазга, саптарды жазыптыр. Анан Нурболот Азаматтын Сенин барың. Сенин барың. Нурболот Азамат. Нурболот Азамат. Керемет. Жөнөдүк. Мен бактымды бир өзүңдөн жолуктурдум. Мен арыбак, жаныңда келек болгом. Көрүш үчүн бар кызыгын бул өмүрдүн. Тандаганым, кармаганым сенин колуң. Сенин барың мага кубат берет. Бийик учуп кыял канат керет. Сенин сүйүң мага кымбат белек. Мен издеген адам сенсиң демек. Кайгыма да, күлкүмө да ортоктошсуң.
көңүлүмдү санаадан бошотосуң. Жылмайганда сен жайдарыма керкелеп, табиятка жан киргизген жазга окшошсуң. Кол чабуулар сонун. болсун. Буюрса, мына ушундай бул эми жөнөкөй эле бул жерден биз чыгарма окуганда бир эле үнгө басым жасап туруп албашыбыз керек. Чыгарманын маанисине басым жасап, Сөзсүз. кандай жазылган, эмне жазылган алда, мына чындап эле жан дүйнөңүзгө ушул нерсе керек болуп атса, анда буюрса биз Өзгөрүш мырзанын поэзия кечесине чакырабыз. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун Өзгөрүш мырза. Дагы бир жолу кечеге чакырып өтсөңүз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн жанагы айтып өткөн баалуулуктарды сактап калуу боюнча дагы кайрылып өтсөңүз жакшы болот. Биринчиден ушул МТС телеканалына ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ыраазычылык. Себеби ушундай алтындай болгон убактыңыздарды мага бөлүп, мүмкүнчүлүк берип атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кимде ким 12 майда жан дүйнөсүн ушунчалык байытам, жакшы сөздөрдү угам, жакшы жандуу музыканын коштоосунда кыргыз поэзиясын колдойм десеңиз, анда 12 майда Кыргыз драма театрына 18:30-да келиңиз деймин. Сиздер үчүн мыкты ырлар, мыкты акындардын ырлары менин аткаруумда жаңырат. Сон баракелде, биз дагы сизге ошол терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени азыркы тапта ушул заман канчалык өнүккөн сайын заман талабына ылайыкташтырып, биздин ушул акындардын өзгөчө баягы эскирип калса дагы, бирок азыркы заманга алып келип жаткан ырларын сиздер жайылтып жатасыздар. Дайыма ушул өңүттө кете бериңиздер, ишиңиздер илгерилей берсин. Сиздер менен биз дагы аябагандай сыймыктанабыз. Анткени чындыгында эле ушул поэзия кечелерин биз ушундай чыдамсыздык менен күтөбүз. Азыркы учурда биздин кыргыз эли дагы бул нерсени аябай мындай пропагандалап, өзгөчө баягы сиздерди колдойт деген ишеничтебиз. Алдыда сизге ийгиликтерди каалайбыз. Үнүңүз дагы да болсо Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө жаңыра берсин демекчибиз, кесипбеш. Ооба. Анан дагы бир нерсени сурап коеюнчу, Өзгөрүш мырза. Болду да жанагындай эски китептерден ырларды сууруп чыгып, аларга жан берген практикада. Ооба. Өлө болду. Ооба. Ошол себептен дагы биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик дегендей кесиптешиме кошулам. Жана ошондой эле баардыгыңыздарды поэзияны сүйүңүздөр деп чакырып өтөлү дагы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Үн коштоочу Өзгөрүш Абакировго чын жүрөгүбүздөн рахматыбызды айтып, анда биз эфирибизди алдырыбызды уланта берели.